Misалы ата эне канча жакшы көрөт өзүнүн баласын. Ар бир ата эне өзүнүн баласын жакшы. Бирок бир учур келет, ошол ата баласын сабайт. Бир учур келет, ошол апа жана бооруна баскан апа баласын сабайт. Неге? Жөндөн жөн эле. Жок. Ушул бала бир нерсе кылып койгон да. Ушул бала ошончолук мээримдүү апаны дагы баласын сабаганга чейин алып барат да кээ бир учурларда. Себепчи бул жерде апа күнөөлүү эмес, ата да күнөөлүү эмес. Бир дагы акыл эстүү апа, бир дагы акыл эстүү ата жөн эле үйгө кирип келип баласын сабабайт. Жөн эле үйгө кирип келип жакшы окуган, ата энесинин айтканын жасаган, баласын, кызын жөн эле келип уруша бербейт. Андай болбойт. Эгер акылы жок болсо, анда ал башка маселе. Бирок акыл эстүү инсандардан эч ким андай жасабайт. Эми Аллах Таала пенделерин бир ата, бир апа баласын канча жакшы көрсө, Аллах Тааланын өз жараткан пенделерин, айырмасы жок мусулман болобу, капыр болобу, пенделерин Аллах ошол апалардан сансыз эсе көбүрөөк жакшы көрөт. Мисалы ата эне канча жакшы көрөт өзүнүн баласын. Ар бир ата эне өзүнүн баласын жакшы. Бирок бир учур келет, ошол ата баласын сабайт. Бир учур келет, ошол апа жана бооруна баскан апа баласын сабайт. Неге? Жөндөн жөн эле. Жок. Ушул бала бир нерсе кылып койгон да. Ушул бала ошончолук мээримдүү апаны дагы баласын сабаганга чейин алып барат да кээ бир учурларда. Себепчи бул жерде апа күнөөлүү эмес, ата да күнөөлүү эмес. Бир дагы акыл эстүү апа, бир дагы акыл эстүү ата жөн эле үйгө кирип келип баласын сабабайт. Жөн эле үйгө кирип келип жакшы окуган, ата энесинин айтканын жасаган, баласын, кызын жөн эле келип уруша бербейт. Андай болбойт. Эгер акылы жок болсо, анда ал башка маселе. Бирок акыл эстүү инсандардан эч ким андай жасабайт. Эми Аллах Таала пенделерин бир ата, бир апа баласын канча жакшы көрсө, Аллах Тааланын өз жараткан пенделерин, айырмасы жок мусулман болобу, капыр болобу, пенделерин Аллах ошол апалардан сансыз эсе көбүрөөк жакшы көрөт.